Салмастар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жапаров менен Эрдоган Казакстанда жолукту. Эмне кеп болду? Президент Садыр Жапаров 2 ноябрда Астана шаарында болгон иш сапардын алкагында Туркиянын өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Өлкө лидерлери соода, экономикалык, маданий, гуманитардык, илимий, техникалык жана башка тармактарда эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулашкан. Садыр Жапаров кыргыз элинин атынан Режеп Тайып Эрдоганды жана боордош Түрк элин Түркия Республикасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктаган. Президент эки өлкөнүн стратегиялык кызматташтыгы активдүү өнүгүп жатканын баса белгиледи. Кыргызстан Түркия менен бардык тармакта кызматташтыкты тереңдетүүгө артыкчылыктуу көңүл бурууда деп жазылган маалыматта. Эрдоган өз кезегинде эки тараптуу мамилелердин өнүгүү динамикасына канааттануусун билдирип, аларды мындан ары тереңдетүүгө даярдыгын билдирген. Тараптар соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жыйынын өткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Лидерлер кызматташуунун бардык артыкчылыктуу багыттар боюнча байланыштарды тереңдетүү үчүн жогорку саясий деңгээлдеги активдүү диалогду улантууну макулдашкан. Москвадагы мекенешим. Сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылоону каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезмен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Айсулу Тыныбекова Нарын шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Айсулу Тыныбековага Нарын шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Балбан Айсулу Тыныбековага Нарын шаарынын ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Спортчу кечээ Нарын шаарындагы Шералиев атындагы балдар искусство мектебинин окуучулары менен жолугушкан. Нарын шаардык кеңешинин төрагасы Автандил Молдосалиев шаардык кеңештин эл өкүлдөрүнүн жана өзүнүн демилгеси менен калаанын ардактуу атуулуу наамын берүү чечими ыйгарылганын айтты. Спортчуга төш белги тагылып, наамдын күбөлүгү тапшырылган. Айсулу Тыныбекова эртеңден тарта Ат башы, Актала, Жумгал, Кочкор райондоруна бармакчы. Эне балдардын өлүмү прокурор Ашалиевди өмүр бою эркинен ажыратууну сурады. Бишкекте өлтүрүлгөн бир үй бүлөнүн иши боюнча сотто прокурор Чынтемир Ашалиевди күнөөлүү деп таап, өмүр бою эркинен ажыратууну сурады. Ал Ашалиевдин мүлкүн конфискациялап, өзгөчө тартиптеги колонияга киргизүү зарыл деп эсептейт. Баласын мыйзамдуу аялы билген эмес. Ашалиев Алтынай Канзамановага 9 жолу бычак сайган. Баланы кыйнап, муунтуп өлтүргөн. Маркум экөөнүн ортосунда акча аласа бересеси болгон. Хамзаманова Ашалиевге гана эмес, тааныштарына да акча берип жүргөн. Аудиодо Хамзанова аялыңа айтам дегенде Ашалиев дайгыра айтса дегени бар. Мына максатына жетти. Экспертиза кан группасы боюнча Салим Ашалиевдин баласы болушу мүмкүн экенин чыгарды. Баланын сөөгүнүн жанында да көпкө отурганын ортосундагы байланышты билдирет деген прокурор. Жабыркаган тараптын жактоочусу да өмүр бою кесүүнү суранып 4 миллион 600 миң сом компенсацияны төлөп берүүсүн талап кылган. Тергөө жетиштүү жүрдү. Өзүнөн 15 жашылуу аял менен таанышып акчасы бар экенин билип алган. Бул эки жүздүү, анткени кылмышты жасап коюп эртечи иш-чарага барып жалындуу сөздөрдү сүйлөгөн. Экспертиза Алтынайдын спирт ичимдигин колдонгонун тапкан жок. Жакын мамиледе болгондору да аудиодо далилденди деген жактоочу. Эскерте кетсек, үрөй учурган каргаша үстүбүздөгү жылдын 16 февралында 5-кичи райондагы батирлердин биринде болгон. Анда 51 жаштагы аял Алтынай Канзаманова жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулу киши колду болгон. Бул кылмышка шектелип УКМКнын мурдагы кызматкери 37 жаштагы Чынтемир Ашалиев кармалган. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому маданият кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Ардактуу маданият тармагынын өкүлдөрү, жалпы коом силерге карап түздөнөбүз. Силерге карап шыктанабыз. Анткени силер адамдарга эң баалуу руханий азык тартуулап жашообуздун жаркын жарыгы болуп келесиңиздер. Искусство жана маданият дүйнөсү ушунчалык бай жана көп кырдуу болгондуктан бүгүнкү күндө да маалыматтык технологиялардын доорунда силердин коомду агартууга, тазартууга кошкон салымыңыздар зор. Ар бириңиздер элибиздин баа жеткис маданий мурасын сактап өнүктүрүп келесиздер. Бул урмат сыйга татыктуу улуу иш. Бул майрамда барыңыздарга чын ден соолук, бакыт, таалай бакубатчылык жана жаңы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз деп билдирген Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому.
Ташиев Райым Матраимов өлкөдө Матиз айдап жүрүшү керек. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо кичинекей Матиз айдап алып жүрүшү керек. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ал Чүй облусу боюнча Кемин райондук бөлүмүнүн жаңы салынган имаратынын ачылышында сүйлөгөн. Мындан ары мамлекетте Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мамлекетте жүрө турган болсо кичинекей Матиз минип алып жүрүшү керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө, ички саясий иштерге тоскоолдук жаратпашы керек, деди Ташиев. Ал ошондой эле буга чейин көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер анын акчасына кызыгып кетип кызмат көрсөткөнүн белгилеп, Матраимов менен байланышы бар 92 мамлекеттик кызматкер аныкталып иштен кетип жатканын кошумчалаган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы. Сиздерден кайрымдуулук кылып 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыркы учурда $25,000 керектелип жатат. Андай каражат жок болгондуктан сиздерге байланышып турам. Азыр Элханчиктин акыбалы, дем алышы кыйын. Мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз. Кайрылуубузда карта Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Шайлоого келгендерге жол кире, интернетти бекер кылалы депутаттын сунушу. Шайлоого келгендерге жол кире, интернетти бекер кылалы депутаттын сунушу. Шайлоого катышкандарга 1 айлык жол кирени бекер кылып, 1 гигабайт акысыз интернет же электр энергиясына жеңилдик берип көрбөйлүбү? Мындай сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Самаков берди. Ал ушундай чаралар шайлоочуларга добуш берүүгө катышууга стимул болот деп эсептейт. Ыкманы шайлоого көп келбеген студенттер менен пенсионерлерге колдонуу зарылдыгы белгиленген. Эл өкүлү алгач 1 аймакка эксперимент кылып көрүүнү сунуштады. Демилгени БШК төрайымы Нуржан Шайылдапекова да колдоду. Ал ведомстволор аралык жумушчу топтон шайлоолорду жекшембиде эмес, шаршембиде өткөрүү сунушу түшкөнүн кошумчалады. Анда бул дем алыш күнү катары жарыяланат. Айрым өлкөлөрдө ушундай норма бар экенин айтып, Кореяны мисал келтирди. Күйгөн бензовоздун айдоочусуна жардам берген милиционер көз жумду. Бишкек Ош жолунда бензовоз күйүп кеткен кырсыкта жабыркаган милиционер каза болду. Бул тууралуу Баткен милициясынын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, 27 октябрда Бишкек Ош жолунун 100-101 чакырымында күйүүчү май ташыган унаа менен 2 жеңил машина кагышып, 3 тең күйүп кеткен. Дал ушул кырсыкта Кызыл Кый Ашаадык милициясынын кызматкери Дилмурат Шамшиев күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусуна жардам берип, аны аман алып калган. Ошол күнү Баткенден Бишкекке 2 милиционер тергөөгө байланышкан сапарга бараткан. Жолдогу кырсыкты көрүп алар жабыркагандарга кол сунган. Жыйынтыгында милиционер Дилмурат Шамшиев жабыркап ооруканага жаткырылган, бирок катуу күйүк алгандыктан ооруканадан көз жумду деп айтылат маалыматта. Канатбай акеге азыр от массажын кылып атабыз. Сурайлы, Канатбай аке кандайсыз, тамандары сотабы? Жакшы. Муздаган жерлерден бүттө чыгарат экен да, бул жерке кулактын ичтеринен бери жаман жакшы болуп калды. Врачтарга барып 2-3 жылдан бери айыга албаган жерлер ушул жерден от сонун экен. Кандай болуп калдыңыз? Ден соолук жакшы болуп калды. Келип бияка дарылансаңар болот экен. Мен да Юруфага баргам, дарынын түрүн ичкем. Аягында ситрамон ичип калгам. Калыңдап төшөк жаңынып, бутка байпак кийип, башыма баш кийим кийип эле ушинтип калдым менен. Азыр бир кат журкан менен ызып атам. Кудайга шүгүр. Дары алсаңар андан көп кетет экен. Андан көрө ушундан лечение алгыла мына. Денеңер да жумшарат экен. Кан тамырыңар иштеши жакшы болуп калат экен. Денеңер жыргайт экен кыскасы. Мына беттеримде кан жүгүрүп, башым оорубай калды. Ситрамон ичип эле жүрчү элем. Мен Кудайга шүгүр ситрамон көрө элекмин. Дары көрө элекмин. Шүгүр келип дарыланып кеткиле. Жакшы экен, аябай жакшы. Жардам берет экен. Суук тийген, гаймарит, жамбаш оору, тизек оорулар бүт эле келип атат. Мен өз көзүм менен көрүп атам. Мындай тер деген анда-санда чыкчу эле. Азыр былчылдап тердеп атам. Келип дарыланып кеткиле. Рахмат, Алла шифасын берсин.
Ташиев Райымбек Матраимовду мафия деп атады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жүк ташууда ири коррупция түзгөнү үчүн соттолгон бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду жана Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптады. Көлбаев Матраимов мафиясы болбойт. Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 2 ноябрда Чүйдүн Кемин районундагы УКМКнын бөлүмүнүн имаратын ачып жатып, мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун 1 ай мурун жок кылынганын Кримтөбөл Камчы Көлбаев менен байланышын дагы бир жолу ырастады. Ташиев Көлбаев Матраимов мафиясы тууралуу айтып, аларды мындан ары өлкө саясатына таасир эте албайт деп белгиледи. Мындан ары мамлекетке Көлбаев деген Матраимов деген мафия болбойт. Райым Матраимов мындан ары мамлекетте жүрө турган болсо кичинекей гана Матиз машинени минип алып жүрүшү керек. Мындан ары Райым Матраимовдун кланы байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыгы мамлекеттин өсүүнүгүнө тоскоолдук жаратып же ички биздин саясий иштерибизге тоскоолдук кыла албашы керек, деди Ташиев. Ал учурда мамлекеттик органдарды тазалоо жүрүп жатканы, Матраимовго Көлбаевге байланышы бар деген 202 кызматкер иштен алынганын кошумчалады. Райымбек Матраимовго байланыштуу болгон 92 мамлекеттик кызматкерди аныктадык. Көлбаевге байланыштуу болгон 60 кызматкерди аныктадык. Андан тышкары бажы органдарынан 50 кызматкерди аныктадык. Ошентип 202 мамлекеттик кызматкер уюшкан кылмыштуу топко, криминалдык элементтерге жана коррупцияга байланыштуу кызматынан алынып жатат, деди Ташиев. Ташиев эбегейсиз байлыкка ээ болгон Матраимов өлкө саясатына аралашып жүргөнүн айтып өттү. Атайын кызматтын башчысы учурда Матраимов кайда экенин жана ал өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылабы же жокпу айткан жок. 4-октябрда Атайын операцияда кылмыш дүйнөсүн ана башы аталган Камчы Көлбаев өлтүрүлгөндөн кийин Матраимов УКМКда сурак бергени маалым болгон. Матраимовдун доору бүттүбү? УКМК төрагасынын жогорудагы билдирүүсү саясий чөйрөдө айтылып келе жаткан ар кандай маалыматты ачыкка чыгаргандай болду. Кыргыз бийлиги Атайын операцияда Көлбаевди жок кылып, криминалга каршы күрөш баштаган соң бул иштин алкагында Райымбек Матраимовду жоопко тартуу аракети кандай болот деген кеп сөз жүрүп жаткан. Эми Көлбаевге жана Матраимовго байланышы бар 200дөн ашык мамлекеттик кызматкер иштен алынары айтылган соң, алар кимдер жана бул кандай ишке ашат деген суроо турат. Журналист Али Токтокунов Матраимовдун кланы боюнча буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдөгү фактылар аныкталганын жана байлыкка маарыган мурдагы бажычынын таасири асталганын белгиледи. Матраимов Көлбаев мафиясынын кишилери мамлекеттеги дээрлик таасирдүү чечим кабыл алуучу кызматтарга коюлган болчу. Буга чейин аны журналисттик иликтөөлөрдө айтып келгенбиз. Ташиев Матраимовду Матизге отургузабыз деди. Муну ал уурдаган өлкө байлыгы элге кайтарылат деп түшүндүм. Булар мамлекеттик чоң саясатка аралашып, кылмыштуу схемалар менен табылган акчасын жумшап, коопсуздукка чоң коркунуч келтирген, деди Токтокунов. Матраимов кайда жана анын өнөктөштөрү кимдер? Айрым булактар Матраимов өлкөдөн чыгып кеткенин айтып жатышат. Аны Жогорку Кеңештеги агасы Искендер Матраимов менен байлашканыбызда эч кандай Матраимов кланы жок деп кыскача жооп берген. Клан деген жок, менин бир туугандарым бар, калган ошол убакта иштеген балдар анын кланы болбойт да, андай болгон эмес, деди ал. Саясий чөйрөдө мурдагы бажычы Матраимовдун таасири жөнүндө көп айтылып келген. Маселен 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо Матраимовго таандык партия шайлоодо алдыңкы орунду алган. Ал партиянын курамында саясаттагы белгилүү фигуралар, таасирдүү адамдар болгон. Буга чейин Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө экс-депутат Мирлан Жээнчороев Матраимов Көлбаев топтору саясий бийликке кантип аралаша баштаганына токтолгон. Алар Матраимов Көлбаевдер кылмыштуу жол менен табылган каражаттарды коргоо, көбөйтүү максатында бардык тармакка өз кишилерин коюп, саясий партияларды түзүп, парламентке өзүнүн өкүлдөрүн алып келип, кийин өкмөт башчылыкка, президенттикке өздөрүнүн кишисин алып келмек. Ошондуктан алар менен ушундай чечкиндүү күрөш жүргүзүү керек, деди Жээнчороев. Жакында эле Көлбаев жана Матраимов менен байланышта болгон 50ге жакын бажы кызматкер иштен бошотулган. 2021-жылы Улуттук коопсуздук комитети Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 000 сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Сот чечимдеринде Матраимов күнөөлүү экени так жазылып турат. Ошондой эле чечимде Матраимов баштаган бажычылар чек арадан товар жүктөп кирген ар бир машинеден $1800 чейин алып жүргөнү белгиленген. Алардын арасында Жогорку Кеңеште азыр депутат болуп отурган мурдагы бажычы Нурлан Ражабалиев дагы бар. 2010-жылы Азаттык радиосу өнөктөштөрү OCCP жана Клоп менен бирге жасаган бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөдө журналисттер тапкан фактыларга нааразы болгон кыргызстандыктар көчөгө чыккан. Иликтөөдө Матраимов Борбор Азияда көмүскө карго компаниясын түзгөн кытайлык ишкер Хабибулла Абдыкадырды кантип калкалап турганын бети ачылган. 2020-жылы декабрда АКШ Матраимовго санкция салган. Кибер топтун мүчөсү болгон УКМК бомба тууралуу билдирүүнүн автору жөнүндө
Кыргызстанда АРА аттуу жаран ГУМ соода борборуна бомба коюлгандыгы тууралуу анонимдүү билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катыштыгы бар экендиги аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети террордук коркунучтар менен анонимдүү билдирүүлөрдү жөнөтүүнүн көбөйүшүнө бөгөт коюу боюнча иш жүргүзгөн. Натыйжада АРА интернет колдонуучулардын жеке маалыматтарын хакерлик жол менен алуу жана уурдоо, фейк жаңылыктарды жөнөтүү, анын ичинде КМШ аймагында бомба бар экендиги тууралуу болжолдуу жалган маалымат жана анонимдүү билдирүүлөрдү жөнөтүү боюнча буйртмаларды кабыл алып иштеген КМШнын адистешкен жарандарынан турган жабык трансулуттук кибер топтун активдүү катышуучуларынын бири болгону аныкталып кармалды деп айтылат маалыматта. Чектөө 2023 жылдын 30 октябрында VPN маалыматтарын жашыруун өткөрүп берүү үчүн колдонулган технологиянын жардамы менен ИИМ катчылыгына Кыргызстандын соода борборлоруна бомба коюлгандыгы тууралуу анонимдүү билдирүү жөнөткөнү аныкталган. Ошондой эле 2023 жылдын 18 июлунда ГУМ соода борборуна бомба коюлгандыгы тууралуу Ички иштер министрлигине анонимдүү билдирүүлөрдү жөнөтүүгө катыштыгы бар экендиги дагы белгилүү болгон. Учурда УКМК өнөктөш чалгын органдары менен биргеликте анонимдүү билдирүүлөрдү тараткан башка адамдарды аныктоо боюнча ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Ал эми кармалгандар мыйзамдарга ылайык жазаланат. УКМК мындай жоосундарды жасаган жарандар Кылмыш жаза кодексинин 259-беренеси терроризм актысы жөнүндө атайлап жалган билдирүү боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылаарын эскертти.